Бишкекте өтүп жаткан феминале иш-чарасындагы айрым экспонаттар боюнча маселе каралышы керек. Музейде болгон иш-чара боюнча кандай мыйзамдуу чечим кабыл алынды? Бул суроону депутат Курманкул Зулушев Жогорку кеңештин жыйынында Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге берди. Кашкар Жунушалиев Гапар Айтиев атындагы Көркөм өнөр музейинин мурдагы директору Мира Жаңгарачевага болгон коркутуулар жана музейде уюштурулган феминале боюнча материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү жүрүп жатат, деди министр. Мындан сырткары депутат Максат Сабировдун Кыргызстанда чын эле ОПГ жокпу деген суроосуна министр ОПГ бар, жок деп эч ким айткан жок. Маалымат жыйында менин орун басарым бүгүнкү күндө сот менен такталган ОПГлар учетто жок, биздин ыкчам учетубузда деп айткан. Бирок ал маалымат туура эмес тарап кеткен, деп жооп берди. Айгүл Мамбетказиева Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Дайындоо тууралуу буйрукка министр Азамат Жаманкулов кол койду. Кыргызстанга чет өлкөдөн келген студенттерди чек арадан өтөрдө ден соолугун текшерүү керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдебаев билдирди. Анын айтымында Москвада иштеген 480 кыргызстандыктан ВИЧ аныкталган. ВИЧ илдетине чалдыккан 480 адам кайра Кыргызстанга кайтып келди да. Мындай маселе Тажикстан, Өзбекстанда да бар. Алар аэропортторго лаборатория орнотуп, мекенине кайра кайтып келген мигранттарды текшерип жатышат. Биз да чет жакта жүргөн мигранттарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аэропортко лаборатория коюшубуз керек. Ошондой эле Индиядан, Пакистандан Кыргызстанга келип жаткан студенттерди да текшерип киргизүүнү милдеттендиришибиз зарыл, деп билдирди депутат. Арча Бешик жаңы конушунун тургунунун үйүнө кирип 4000 сом уурдаган 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 26 августта Ленин райондук ички иштер башкармалыгына Арча Бешик жаңы конушунун тургуну үйүнөн электрошокер жана 4000 сом акчасын алып чыгып кеткенин айтып арызданган. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталган. Аталган кылмышка шектелип 2001 жылы туулган ЖБ жана 2000 жылы туулган ЖМ кармалды. Жалал Абадда жалган маалыматтар менен кайры сурагандар аныкталды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан шаар аймагында коомдук тартипти сактоо, кылмыштардын жана жоруктардын алдын алуу, ошондой эле кылмыш жасоого көмөк көрсөткөн себептерди аныктоо, аларды жоюу максатында укук жана тартип аталышындагы рейд өткөрүлдү. Рейд учурунда коомдук жайларда жарандарга терс таасирин тийгизип, борбордук көчөлөрдө авто тыгындарды, ыңгайсыздыктарды жаратып, тилемчилик менен алектенген кайрылышчылар менен жеке жумуштар жүргүзүлдү. Тактап айтканда, алардын өздүгү аныкталып, 24 жаштагы кыз улгайган кемпирдин кийимин кийип, жүзүн жаап, отуруп алып кайрчылык кылып жүргөндүгү белгилүү болду. Ал эми 46 жаштагы аял Жалал Абад шаарындагы Асма көпүрөдө менин эжем рак оорусу менен ооруйт деген жалган маалыматтар камтылган баракчаны көтөрүп, тилемчилик кылары такталды. Рейд учурунда кармалган жарандардын бармак издери алынып, Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгына каттоого түшүрүлүп, тиешелүү материалдар топтолуп, айып пулдар салынды. Мындан сырткары көчөдө мас абалында баласына көңүл бурбай жүргөн бир аял аныкталып, анын 8 жаштагы баласы Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адистери менен биргеликте Ак жол балдарды коргоо бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан өткөрүлүп жаткан укук жана тартип рейди 7 декабрга чейин улантылат. Садыр Жапаровдун тарапташтары парламенттин 2 депутатын колдоо үчүн тынчтык акциясына чыгуу ниетин билдиришти. Бул тууралуу алар 24 кежи агенттигине болгон жыйында айтышты. Тараптар жаза аткаруу мамлекеттик кызматы менен президентти мунапыс тууралуу маселени создуктурбоого чакырышты. Мурунку депутат Каныбек Усманалиевдин айтымында, Садыр Жапаров дайыма кумтор маселесин көтөрүп келген. Мурунку бийлик андан коркуп 11,5 жылга эркинен ажыратышкан. Президентке суроо: Садыр Жапаровдун өлкө тагдырына кайгырып жатканын билип туруп, эмнеге мунапыс тууралуу маселеси узакка созулууда? Ошол эле убакытта мунапыс боюнча кандай адамдар эркиндикке чыгып жатканын көрүп жатабыз. Бирок мекенчил инсанды чыгарбай жатышат, деди ал.